Анан өткөндө бир видео чыгарганмын да, тиги кыздар мындай зыңкыйган, тирчилик кылам деген жигиттерге турмушка чыккыла деп айттым эле го. Анан ал жерден дагы шыгылып аябай комментарийлер жаады. Мен бирок окугандан окубаганым көп. Азыр жетише элекмин. Кайсынысы кандай, неси кандай бирок жетишкен жокмун окуганга. Бирок эми мен жигиттерге, мырзаларга айтам да, келечекте үйлөнө турган мырзаларга. Анан шансын кетирип алгандарга айта албайм. Алар кандай үйлөнөт, кандай не болот, уже алар башынан өттү. Кандай үйлөнүштү билет, кандай менен турмуш курушту билет, эми уже билди да, сүткө оозу күйгөн айранды үйлөө ичет болот биягычы. Анан келечекте ошол жубайлуу болсом, келинчектүү болсом, үйлөнсөм деген жигиттерге айтат элем. Келечекте үйлөнөм десеңиздер, кыздын мындай сулуулугуна эмес, фигурасына эмес, анын монтип кийингенине эмес, акчасына эмес, байлыгына эмес, сиздерге чыныгы өмүрүңүздөрдүн аягына чейин сиздер менен барыңыздарга да, жогуңуздарга дагы чыдап, сизден башкасына көз артпаган, сиздин алдыңызда адал жар боло турган, жана сиздин тукумуңузду улай турган, сизге кандай келечекте таза муундарды калтыра турган кыздарды айтып бере турган болсом, бул кыздарды жөнөкөй эң биринчиси, экинчиси ыймандуу, жүрөгүндө бекем ыйманы бар, карапайым, башынан кыйынчылык өткөн кыздарды тандасаңыздар, буюрса сиздердин келечегиңиздерде ошол кыздар сиздерди өмүрүңүздөрдүн аягына чейин жашап өтөт деп айтат элем. Эгер эле сиздер эле көзүнө чөп салып, кыянаттык кылып, ара жолдо таштабасаңыздар, ошондой кыздар сиздерди бактылуу кылат, жана урпагыңыздарды улайт демекмин. Айтат го, байлыгына карап үйлөнсөң, мал сакчы болосуң, сулуулугуна карап үйлөнсөң, жан сакчы болосуң. Андан кийин ыйманына карасаң, өмүр бою бактылуу болосуң депчи. Бул жерден айтайын дегеним, ошондой кыздар менен үйлөнсөңүздөр, буюрса келечекте өмүрүңүздөрдүн аягына чейин бар болобу, жок болобу, кандай кыйынчылык болсо дагы сиздер менен өмүр бою бирге болот дейт элем да. Анан байлыгына, башкасына карап, жылтыр-жылтырына карап үйлөнсөңүздөр, анда билбейм, андай нерсе кыйынчылык болуп калганда, мисалы, сизди таштап кетип калышы деле мүмкүн. Баягы жашоодо көрүп эле жүрөбүз го, мисалы, бай кыздарга, сулуу кыздарга үйлөнүп алса, турмушунда бир кыйынчылык болуп кала турган болсо, же ооруп кала турган болсо, же бир органын алдырып кое турган болсо, же бутун кестирип сала турган болсо, же көзү көрбөй кала турган болсо, ошол замат таштап атып, бала саласы менен таштап атып басып кеткендерди көрүп жүрөбүз да. Ошон үчүн кандай кыйынчылык болобу, жакшылык болобу, жамандык болобу, өмүрүңүздүн аягына чейин жашай турган кыздарды тандасаңыз бактылуу болосуздар иншалла.